Assalomu alaykum. Facebook қолданушылар, assalomu alaykum. Бағбандар жамааты, саламатсыздарбы? Құтманды күніңіздермен туғандар. Бүгінгі тема өзіміздің өндірісті қолдау болады. Өзіміздің өндірісті қолдауш керек, бақты отырғызыш керек. Мына өзіміздің өндіріске іштете тұрған сырьоны шығарыш керек. Не шығарыш керек? Мына малинаның, клубниканың, брусника, морошка, голубика, калина, клюква, ежевика, облепиха, мына ушулардын жақсы сорттарын алып келіп отырғызыш керек тағы. Өзіміздің өндірішке сырьо қылып берішіміз керек. Мына дыйқандар біздің өндірішті көтергені біздің дыйқандардың салымы өте чоң болуш керек те. Мына өзіңіздер білесіздер, Қырғызстанда азыр ушул кезде азыр 1.300.000 гектар жерді біз иштетип атабыз. Уже элдерге бөлүнүп берген жерлер булар. 1.300.000 гектар жер. Ошонун 600.000 гектар жери багарада. Багара дегени бул кайрак жерлер. Кайрак суу чыкпаган жерлерде 600.000 гектар жер бар. Суу чыкпаган жерлер. Мына ошол суу чыкпаган жерлерден көп жылдан бери биз жакшы түшүм ала албайбыз да. Себеби дегенде ал жерге отургузсаң жамгыр жааган жылдары арпа болуп калат. Жамгыр жаабаган жылдары ал жерге эч нерсе чыкпайт. Ошол бир жыл болуп, бир жыл болбойт. Кээ бир жылы подряд 2-3 жылда болбой калат. Мына ошол кезде эмне кылыш керек деген маселе туулат да. Мына ошол 600.000 гектар жерди багара кылыш үчүн, немени кайрак кылыш, то есть сугат кылыш үчүн бизге деген мына азыр дүйнө жүзүндө эң акыркы технология менен азыр жер бургалап атышат да. Жерди кадимкидей бургалап, ошол жерден суу алып чыгып атышат да. Бурение деп бургалоо жолу менен суу алып чыгат. Мына ушул сууну алып чыгып туруп, ошол 600.000 гектар жерди биз эффективдүү иштетсек болот. Одон сырткары мына дагы 12 чоң канал бар экен. Заложенный 12 чоң канал бар экен. Мына ошол 12 чоң каналды казганы дагы каражат керек. Берке ошол 700.000 сугат жердин дагы тең жарымына баягындай узак мөөнөт турган көп жылдык чөптөрдү сээп таштаганбыз. Мына ошол чөптөрдү дагы азыр ойлонуп көрүп туруп, мына чөптөн көрөп пайдалуураак ошол багбанчылыкка өткөзүшүбүз керек болуп атат. Туура, азыр эми биз мал киндиктүү элбиз, бизде мал жандык болбосо болбойт деген сөздөр көп айтылат. Чындыгына келгенде эми азыр малдарды Европада, мына уже коңшу мамлекеттерибизде жайлоого чыгарбай калганына уже бир 30 жылдын тегереги болуп калды да. Мына жаныбыздагы жерлерде. Европада болсо ошол эле 60 жыл, 70 жылдан бери малды жайлоого чыгарбайт. Мал жайылбай бир ордунда багылат да. Ордунда багылганда дагы бизге караганда биз жайлоого жайып атабыз, антып атабыз, мынтып атабыз дегени менен ошол фермада багылган малдардын этине караганда биздин этибиз супсак болуп атат. Негедир? Биз ошол жагында карашыбыз керек да. Себеби дегенде азыркы чөптөрдүн калориясы түшүп кеткен. Эгерде мал жебесе, жөн эле барып эле таза аба жутуп келсе жайлоого барып, ошодон мал семиз болуп калбайт да, туурабы? Ал жагында ойлошубуз керек. Ал жагында окумуштуулар бизге мындай совет бериш керек да, малды мындай кылып баккыла, андай кылып баккыла деп. Мына биздин өзүбүздүн өндүрүштү көтөрүш үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи биз бардыгыбыз патриот болушубуз керек. Патриот болуп, мына Индияны баягы Англия
колония кылып басып турган. Индия мамлекетин колония кылып басып туруп, индустар ошол Англиянын экспансиясынан кантип кутулган. Алар не кылган? Ошол англичандар менен мамиле кылбай койгон да. Такыр бир дагы английский товар дагы албай койгон. Англичандар менен алды бердини токтотуп койгондон кийин анан Индиядан англичандар чыгып кетишке мажбур болушкан да. Себеби дегенде интереси жок эле жүрө бербейт да, туурабы? Индустар албаса товарын бир да азырга чейин мисалы үчүн Англия менен мамилеси мисалы үчүн суз экен да. Анча мынча эле баягы контрабандисттери иш кылып бербесе, а так мындай эл эмеси жок экен. Ошон үчүн биз дагы мына биздин мамлекетке кызыгып аткан мамлекеттердин ошол кызыктырган темасын жок кылганы биз дагы аракет кылышыбыз керек да. Мына Өзбекстанга биз эмне менен кызыкпыз? Өзбекстан бизден суу алат. Демек биз буларга эмне сууну кадимкидей эле сатышыбыз керек. Булар бизден суу сатып алыш керек. Мына баягындай өзү дүйнөлүк нормалар бар. Мисалы үчүн дүйнөдө мисалы үчүн өзүңөн чыккан суунун 24%-ын башка мамлекетке бергени эме болсоң, калганын анан тосуп алып туруп, сен ошону товар катары сатсаң болот. Товар катары. Белгилүү бир өлчөмдөгү суу. Мисалы үчүн Токтогул суусу азыр дээрлик бардык эле шарылдап агып кетип атабы? Компароваттыкка агып кетип атабы? Орто Сайдыкка агып кетип атабы? Мына Орто Токой, эки Орто Токой водохранилищебиз бар. Ошол жердеги сууларды дагы биз сатсак болот экен да. Сатсак кадимкидей ошол 24%-дан ашканын биз акчага сатышыбыз керек. Анан мына туугандар, биздин өзүбүздүн өндүрүш өсүш үчүн эң биринчи биз мындай күнүгө ошол өзүбүз сатып алып аткан ошол продукталарда биз не болушубуз керек экен? Патриот болушубуз керек экен да. Өзүбүз сатып алып аткан ошол продукталарды контролировать этип, мына Кыргызстандыкы, мынабу сүт Кыргызстандыкы, жакшы. Мына туз Кыргызстандыкы, чай маселесин кандай чечебиз? Чай маселесин азыр эмне биздин немелерде чөп чайлар чыккан. Мына чөп чайларды ичип, ал маселени чечсек болот экен. Анан унга келсек, унду биз өзүбүз мына Чүй Боруна, Ысык көлгө, Нарынга будай сээп, тегиз жакшы жерлерге, ошол жерге мына ошол органикалык департаменттин биолигнин анан триходермин деген эки препараты бар. Ошолорду иштетип, ундун ошо будайдын клейковинасын көтөрө турган касиети бар экен ошол препараттардын. Ошону пайдаланып биз эмени көтөрүшүбүз керек. Клейковинаны көтөргөндөн кийин, анан кийин биздин ун дагы эмне болот? Жегени жарамдуу болуп калат экен. Бандай навай деп багы пекарняга иштей турган ун болуп калат экен. Анан майды кандай чечебиз? Май чечиш үчүн бизде мына азыр жайыт болуп жазылып калган жакынкы жайыттар бар. 1,5 миллион гектар жер бош жатат. Мына ошол жерлерде азыр мамлекет ошол министр экономики, мына айыл чарба министри, анан кийин министр развития сельского хозяйства деген баягы учреждениялар бардыгы биригип бир жерге отуруп туруп, мына ошол жерлерди азыр алып элге бериш керек. Ал жерлерди элге бергенден мамлекет только утат. Себеби дегенде ал жерде мал жайыт жок. Вообще мал жая турган чөп жок дегеним. Бир да чөп жок. Мисалы үчүн ол жерде өсүп аткан 10 чөптүн жегени жарактуусу 2 же 3 болушу мүмкүн. Бирок калгандары бардыгы эмне? Ото чөптөр, мал жая албай турган чөптөр өсүп калды да ошол жерге. Мына ошол жерлерди бөлүп бериш керек. Срочный порядке бөлүп туруп, ошону мамлекет 1,5 миллион үй бүлөгө бөлүп бериш керек ошол жерде.
же 10 гектардан кылып туруп ошол жерде 150 000 кишиге бөлүп берип туруп бак отургузгун сен мына жерге деп, анан калган кишилер бардык ошол жерге барып иштеш керек. 10 гектар бак отургузам деген Кыргызстанда ошондой азаматтар өтө көбөйдү азыр. Сууну биргеликте чыгарышат. Биргеликте мына элге иштөөнү гана мындай багытты берип кое турган болсо, эл өзүн багат. Сууну чыгарып бериш керек мамлекет өзүнүн күчү менен. Кетсе 100 миллион доллар кетет, бирок бир дагы сугат эмес жер калбай калат да. Ошол мен айткан 1,5 миллион гектар жайыттын жерлерин берсе, одон сырткары азыр биз иштетип аткан 600 000 кайрак менен 700 000 гектар эмени кошо турган болсо 2 миллион 800 000 гектар ишке киришет да. Азыр биз болгону эффективно 350 000 же 400 000 гектар жерди иштетип атабыз да. Эффективно. Калгандары бар да неэффективно иштелбей, использование, неэффективное использование болуп турат. Мына ушул жөнүндө ойлонуш керек. Азыр мамлекеттин ушул баягы президентке баягындай кеңешчи болгон азаматтар, мына ушул министр экономикага кеңешчи болгон азаматтар, эгерде Шефингер ушул эмеге Фейсбуктан көрбөй калса, силер ушуну жеткиргиле ошо Шефингерге. Айткыла, ой, мынакта бир Абдулла деген чыккан, мына ушундай сунуштарды берип атат. Ушуну бир мындай неме кылып отуруп, бардыгыбыз биригип, бир ушунун идеясын ишке ашырбайлыбы деп аракет кылып көргүлө. Мен идеяма 200 миллион доллар кетет. 200 миллион доллар кетет. Ошонун 35 миллион долларына питомник курабыз. 30 миллион долларына буровой алып келебиз, буровой установкаларды. 300 000 долларлык өтө күчтүүлөрүн алып келебиз. Олар 5000 метр вертикально казалат. Ошону алып келебиз. Так, одон сырткары мен айткан багараларга суу чыгарыш үчүн Кыргызстан боюнча ошонун 8 түштүктө, 4 мына түндүктө 12 чоң канал бар, заложенный. Мына карап турула, мына бычканы көрүп атасыңар да, мына бычка. Мына бычкадан 2 келген чоң каналдар бар да. Мына бычкадан 2 келген. Туугандар, эфирди бөлүшүп койгула. Дагы 15 мүнөт убактыбыз бар экен. 15 мүнөт сүйлөп берейин. Келиңиздер туугандар. 15 мүнөт сүйлөп берейин. Кана бөлүшүп койгула. Мына ошол 12 канал, мына бычкадан чоң. Бычкадан 2 келген чоң каналдар бар. Мына ошол каналдарды каза турган болсок, жанагы мен айтып аткан Өзбекстанга суу сатуу дагы ошол маселеси чечилип калат эле. Мына каналдарга сууларды буруп ала турган болсок, анан кийин баягы мына ушул сууларды сактай турган дагы внутренний суу сактагычтарды ойлонуштурушубуз керек биз. Внутренний суу сактагычтарды. Ошолорду ойлонуштура турган болсок, ошондо суу сактагычтарда суулар кышы менен топтолот. Анан жазы менен светти өндүрүп туруп, анан кийин ошол жаныбыздагы Кытайга же болбосо ошол эле Өзбекстанга же Казакстанга карызга бере беришибиз керек. Жайкысын берип туруп, анан кийин кышындасы биз суу топтошубуз керек. Наоборот, азыр биз жайында сууну агыз берип атабыз да. Жок, ондо биз сата албай калабыз. Биз сууну кышы менен топтошубуз керек дагы. Как раз ошондо ошол апрелдин бир 20-ларында ошол Казакстандагы, Өзбекстандагы ошондо бизден суу сурап баштайт, бергиле деп. 25%-ын гана агызып турушубуз керек. Калган 25-тен өткөнүн биз суу сактагычтарда кармап товар кылып турушубуз керек да. Мына ошол сууларды биз кышы менен топтогон сууларды жазы менен ошол эгин талааларына бардык коңшуларга сатып, ошол суудан биз деген миллиарддаган кирешелерди алсак болот да. Бунун бардыгы булар эми бизди кичинекей мамлекет деп эле баягындай кылып эле басмарлап эле сууну бекер бере бересин дегени менен бул дагы туура эмес.
туура эмес. Биз да аны секин жакшына түшүндүрүп айтыш керек. Коңшучулук ондой болбойт. Туугандар, бизге дагы инвестиция керек болуп атат. Эгерде ушул сууну силер постоянно ичип турам деген оюңар болсо, анда силер дагы ушул биздин экономикага вложение кылышыңар керек экен. Мына эгерде мына мен айткандай кылып ошол 2 миллион так 800 миң 2 миллион 800 миң гектар жерге биз 2 миллион 800 миң гектар жерге биз баг отургузуп ала турган болсок, ошондо где-то бир 3 миллиард дарак отургузат экенбиз да. 3 миллиард дарак деген канча абаны тазалайт. Климат Орта Азияда резко өзгөрөт климат. Жазы жаздай, күзү күздөй, мурдагыдай карлар жаайт, мурдагыдай эле мындай глобальный потеплениени кадимкидей токтото турган бир вопрос болот да бул. Өтө сонун жакшы бир эме болот. Аны деген мына эгер биз ушул ишти аракет кылып жасай турган болсок, мына Европарламентте азыр ушундай иштерге 1 миллиард доллар бөлүнгөн. Барып ошону конкретно сүйлөп, мисалы үчүн тынбай сүйлөп, доказывать этип алып келе турган бир мындай биз жактан бир представитель керек болуп атат да. Мен эгерде мен англисчени билгенимде мен барып туруп Европарламентте жөн эле сүйлөп ушуну алып келе алат элем да. Азыр деле мисалы үчүн эгерде англисчени билген жанымда бир киши болсо, мен барып ошол акчаны алып келе алам да. Ал акчаны бизге бөлүп берген. Ал акча турат. Мына Америкадан акча алсак болот экен. Ушулар да грантовый акчалар да. Грант менен бериле турган акчалар. Мына кече ошол зеленый экономикага 50 миллион доллар грант акча бар экен. Билбейм ошону алып калдыбы, албай калдыбы. Мына Нурбек Алымбеков деген бир депутат көтөрүп чыкты. Ошол биз ошону айтып чыкканда эле уруш чыгып кетти, ошо ойдон калып калды окшойт ол тема. Мына ушундай туугандар. Азыр биздин Кыргызстанда мында кыйналып жашай турган биз шартта эмеспиз. Биз деген мындай сууларыбыз бар. Бул суу деген өтө чоң бир ресурс. Бул деген түшүнгөн адамга эгерде биз да географически эгерде биз же Тажикстанда же Өзбекстанда жайганышып, анан биздин өдө жагыбызда же Өзбекстан же Тажикстан же Казакстан болгондо, туугандарым, айнанай бизге 1000 түркүн өнөрдү көрсөтөт эле буларчы. Айнанай булар бизди жөн эле кууратмакта, кууратып бизди жөн эле ар бир литр сууну мисалы үчүн жалдырап сурап ичирмекте булар бизди. Да биз жоош экенбиз, кыргыз эли чындыгында биз жоошпуз. Эркекче айтып коеюн, биз өтө жоошпуз. Биз ушундай мүнөзүбүз ушунчалык бош да биздикичи. Чындыгында айтканда өтө мындай боорукер, мындай ушундай эл экенбиз да. Чындап айтып атам, эгерде кокус эле да биз географически ошол булардан ылдыйраак жайганышып калып, суу булардан чыкчу болгондо ондо бизди өтө кыйнап коет эле булар. Мына туугандар. Мына ушундай канал казганы бизге 65 миллион доллар керек. Ошондо нарактан 35, 65, 130 миллион доллар кетип атабы? Адан сырткары 70 миллион долларга 100 миң агроном окутушубуз керек. Мына ошондо 200 миллион доллар менен биз туруктуу өнүгүү жолуна түшүп кетет элек да. Туруктуу постоянно ушу өнүгүп аткан жолго түшүп кетебиз да. Аз чындыгында айтканда дагы көп кайталап айтып атам. Мындай акча бир эле мэрден чыгат, Бишкек мэринен же Оштун мэринен чыгат мындай акча. Чыны, мындай акча бир эле мэрден чыгат. Миллиардер болуп кетти биздин мэрлерчи. Оштун мэрлери да миллиардер, Бишкектин мэрлери да миллиардер. Алардын үйлөрүн көрсөң, алардын деген
Bazarların, biznesin, o Türkiye'dagi mülklerin görsen aşçı жүрөгүң түшөт да. Жүрөгүң түшөt. Misal үчүн ол берки анча мынча журналисттер бул теманы даже түшүндө да айта албайт, коркот. Себеби дегенде бул деген өтө запретный бир тема да. Бизде коррупционерлерге мындай каршы сүйлөгөн адамдарды тез эле өлтүрүп коюшат. Тез эле атып кетет. Же болбосо өзүнчө эле бир ооруп, бир нерсе болуп эле өлүп калат да. Бирок чындыгында айтканда коррупция бизде кокого жетти да, уже кокого жетип ашып кетти. Кокодон өтүп кетти. Өзүң элестетип көрсөңөр, туугандар, бизге деген өнүктүрүүгө деп дүйнөлүк банктардан, ар жактардан 20 миллиард доллар келген экен да. 20 миллиард доллар. Элестетсеңер, ошол акча каяка кеткен? Жок. Адан сырткары мына таможняда Кытайлар менен казактардын эсебин мына ишенбесеңиздер, интернетте карасаңыздар, ошолор Кытайлар ыйлап атат. Биз менен Кыргызстандын ортосунда кандай разница деп. 50 миллиард долларды айтып атат. 50 миллиард доллар. Мына ошол 2010дон баштап, Бакиев кеткенден баштап, кадимкиндей бул баягы киргизский ламбармант деп, ошондой бир аталышта статьяларды жазып эме алып атышат. Кадимкидей отмыв денег, акчаны мисалы үчүн отмывать этишет экен да. Аше бизде коррупция шунчалык деңгээлге чыгып кеткен. Мына чынын айтканда детсадка мына роддомдон башталат. Роддомдон. Мына балаң туулду, уже коррупцияда илешет. Анан детсадка барсаң, место мектептен директоршалары, айнанайын 80ге чыгып калса эми ошол жерден кетпей отурат да, директорлори. Мына вуздарда, жогорку окуу жайларда укмуш коррупция, айнанайын семестрин алат экен, зачетун алат экен, башкасына кадимкидей мына студенткалар, кебирки студенткалар бечаралар тамак жебей эле ошо агайларына акча ташып жүрүшөт да. Вообще беспредел. Кыргызстандын ичинде коррупция шунчалык кучалган, таможня, милиция, прокуратура, сот системасы деп бардык эле жерде коррупция. Санэпидстанция деп барган жериңде коррупция да. Бир дагы таза адам калбаптыр, иштеп. Таза адам болсо бирок иштетпейт экен да. Албай койду, доляны алып келбей койду, начальник апарбай койду, айдалат. Мисалы үчүн гаилерде дагы ошондой экен да. Гаиде боско чыккан гаилерге салып коет экен, күнүнө 3000 сомбу, 5000 сомбу, кебиркилерине 10.000 сом салып коет экен. Кадимкидей баягылар иштеп, акчаны топтоп апарып беришке мажбур экен да. Болбосо иштен айдалат. Планды кыла албады, иштен айдалат. Как будто бир мындай обыденный эле жумуш болуп калды бул. Кыргызстан үчүн коррупция бул жөн эле баягы обычный жумуш болуп калды. Эми ушундай коррупцияда кандай өнүгөбүз? Мына мисалы үчүн мына бир эле ошо БЧКны айтып коелу. БЧКны тазалаш үчүн жылга акча бөлүнөт да. Мына ушул БЧКнын бuyok башынан наркы башына чейин бир дагы тазаланбады быйыл. Бирок ушулга акча бөлүнгөн. Ошол акча каяка кетти? Мына 30 каналын тазалаганы, ошол бардык Кыргызстанда тазалай турган каналдардан где-то 300 миллион сомдук мындай тазалайт экен да, жыл сайын тендери бар экен. Ошо айыл чарба министрлиги тендер өткөзүп, ошону эме кылат экен. Мына ошол тендер өткөзгөн компаниялар да жалаң депутаттардын эмеси экен. Компаниялар экен. Булар депутатты эмнеге болот? Депутат болгондо баягы бир нерсеге давление кылганы болот экен. Бизнесин мисалы үчүн жүргүзгөнү, тендерден утканы толтура экен да. Анан баягы мыйзам киргизгенде дагы буларга дагы доля бөлүнөт экен. Мисалы үчүн кече казинону эмне биздин жарандар онсу инициировать этип чыкты. Бирок алардын аркасында чоң мафия турат. Мафия, вообще дүйнөлүк мафия турат. Ошол мафия акчаны берди, давай. Кыргызстанда казинону ачабыз деди.
Hareket kılıp gördü. Коомчулук эмне кылды? По зубам дали, элдин бардыгы чыкты. Молдаларыбыз, дамлаларыбыз, алымдарыбыз чыкты. Бардык элдер ошо казино ойноп страдать эткен балдар чыкты. Бардыгы чыкты эле, анан казино токтоп калды. Туурабы? Токтоп калды. Мына туугандар, бизде коррупция деген шунчалык неме болгон. Барсаң жөн эле өзүнүн баягындай камогунда отургандай отурат да адамдар. Камок өзүнүн бир эмесинде. Бардың, паспорт сторго барсаң, сөзсүз замазать надо. Обычный кичинекей бир справкага айыл өкмөткө барсаң, тоже надо замазать. Бардык жерде эле ушундай. Бардык жерде. Шунчалык коррупцияга малынып кеткенбиз. Ошол коррупцияны ким кылып атат? Мына биздин эле карапайым элден чыккан адамдар окуган, должность алган, Родина им доверила место. Они взяли, что сделали? Начали там воровать. Просто-напросто начали в наглом образе ушуну беспредел кылып туруп ошол жерде өзүнө эмне ишкана кылып алды. Жей турган жемкана кылып алды да ошол ишкананы. Номер берген жерде дагы акча. Мисалы үчүн бир нерсени регистрация кылып барсаң дагы акча. Полностью. Мисалы үчүн өзүң жөнөкөй эле бир мындай участогуңа барып регистрация кылам десең, ошол жерде дагы сомуңду алып коет. Болду. Кадимкидей эле ушу акча да. Мен билбейм, мындай кылып жасай берсек, коррупция кыла берсек, каяка барабыз биз? Ошол эң биринчи ошол биздин Кыргызстан өнүгүсүн деген адамдар болсо, эң биринчи ошол коррупцияга бөгөт коюш үчүн ошо бардык жерде электронный эмеге өткөзүш керек. Мисалы үчүн эл сомдо коррупция жок. Сен билесиң, эл сомдун өзүнүн эмеси бар. КСБ банктан барып туруп акча чече турган болсоң 2 сом алып калат. Эгерде башка банкомат немелерден, терминалдардан барып туруп салсаң, 25 сом, 2,5% алып калат. 0,2,5. Аны сен билесиң. Все, болду. Ал деген ошол структурага түшөт, болду, кетти. Биз дагы ошондой кылып туруп бар жокты электронный кылыш керек болуп калды. Чтобы адам менен бир дагы контакт болбош керек да, ошол чиновник менен такыр контакт болбош керек. Мына ошол жерлерин дагы караш керек. Азыр Кыргызстанда мен кыйкырып атам, бизде жер көп, жерди иштетиш керек, жерди эгиш керек, жерди мындай кылыш керек, андай кылыш керек. Ооба, барып туруп ошол жерди, мына жерде канча 30 жылдан бери бош эле турат, мына жер. Ошол жерди мен иштетемин деп бирөө бара турган болсо, ошонун хозяйыны чыгат эртеге. Бул жерди мен алып койгонмун, иним 10 жылдан бери турат дейт. Мына жерге бир нерсе отургузбайсызбы, мына деп возмущаться этсең, сенин ишиң эмне дейт, бар жокол дейт. Законодательстводо ошондо жок экен. Эгерде жерди эффективный иштетпесе, ошол жерди кайра мамлекет алып, башка бир ошондой дагы бир адамга бере турган деп туруп, мына жер мыйзамдарына өзгөртүү киргизиш керек. Сөзсүз түрдө, эгерде жерди эффективный иштете албайбы, бирөөсү айтышы мүмкүн, мен мына жерге 10 000 сом аренда берем мамлекетке десе, бирөөсү айтышы мүмкүн, сен эмнеге эйин деп атасың, мен жылыга ушул жерге фасоль эгемин же лоя, соя эгемин, мен мамлекетке 10 000 сом берип тура алам десе, токтоп тур, мен бул жерге ушундай эме отургузамын, баг отургузамын, мен 20 000ден берип турам дегенде, ошо 20 000 берем дегенге бериш керек мамлекет. Ато азыр жерден кайракы 200 сом ошондо. Анан сугаты арендага ала турганыбызың бир 850 сом болду. Бул эмне деген болот? Мамлекет ондо качан айыл чарбаны өнүктүрсө болот? Жер реформасы киргизиш керек. Жердин жакшы иштетпесе, ошого алмаштырыш керек хозяйнын. Кадимкидей, мына мисалы үчүн айыл өкмөттүн балансында турган жерди 30 жылдан бери конкурска да койбой, эч нерсе койдурбай, бир экиле киши ошол айылдын жерин басып жатат да.
Болды, эч нерсе кылбайт, эшегин аркандайт, жылкысын аркандайт, башка эч нерсе кылбайт. Мына ошондой жерлерди токтотуш керек. Ошондой кылганда, токтой, мынакы бер жерди. Давай, биз бу жерге бак кылабыз, суу чыгарабыз, бак кылабыз деген адамдарга бериш керек. Эффективный иштетип, мына азыр 1 гектар жерди 20 миңден бере турган болсо, мисалы үчүн айыл өкмөт жакшы жерлерди. ФПС'тин жерлерин азыр 850 сомдон берип атат. 20 эсе кымбат берет. Ана ошондой жерлерден 100 гектар деле берип койсо, бюджетке канча акча түшүп калат. Алган адам ыраазы, болду, башка бир частный менчик бирөөнүн жерин 20 миңге иштеткенден көрөктүү 30 миң, 40 миң сомго алып туруп. Ондан көрөктүү мына берки өкмөттүн жерин иштеткени жакшы. Анан ошол жерлерди узак мөөнөткө бергенди дагы колго алыш керек. Узак мөөнөткө бир эң эле аз дегенде эмне 25 жылга бериш керек. 25 жылга ошол алманын, поликарлик алманын жашы 25 жыл иштейт. Мына ошого бериш керек. Андай кылбаса болбойт. Туугандар, эми мындайда биздин негизги өнүгө турган жагыбыз бул айыл чарба. Буну башка мамлекеттерде айыл чарба дотацияда отурат дегени менен айыл чарба мамлекетти айыл чарба багып аткан мамлекеттер да көп да. Мына Голландия бар экен. Канча мына Американын мисалы үчүн сельхоз хозяйствосу кандай күчтүү тура. Биз дагы ошондойго өтүшүбүз керек. Туугандарым, интенсивный садоводство 2 миллион 800 миң гектар жерге баг отургузуп алсак, биз деген мына Орто Азияда эң бай мамлекеттерден болуп калабыз. Бир 15-20 жылдын ичинде бунун результаты чыгат. Өтө сонун чыгат. Мына ошон үчүн азыртан ойлонуп туруп, мына 20 жылдан кийин кай жерде кандай продукт аз болот, кандай мөмөлүү дарактарды отургуш керек, ушулардын баардыгын анализ кылып чыгарып отуруп, ушундай иштерди кылышыбыз керек. Анан токтотуш керек, мындай ызы чуу, ырылдашып, пырылдашып. Мына биздин президенттерибиздин баардыгы эмне президент боло турган адам менен күрөшө берет, кийинки президент боло турган адам менен. Же болбосо президент болуп өтүп кеткен адамга асылып эле ошентип эле 5 жыл убагын өткөрүп берет да. Мен айтар элем, ондой кылбагыла. Президенттер, силер бири-бириңерди жамандаганыңар менен одон элдин курсагы тоюп калбайт. Мына мисалы үчүн азыр мына Садыр Жапаровдун адамдары мына азыркы Адахамды жамандап ора болуп атышат да. Мына Адахамды мен мисалы үчүн Адахам Кимсанбаевич мен ишим деле жок, бул кишини бир ошол бир-эки жолу көргөмүн. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Вообще эмем жок да. Эми азыркы ушул тапта азыр ошол Садыр Жапаровдун ошол колдоочулары, Адахамдын колдоочулары силер мына ошол Facebook'та чыгып алып, өз ара ырылдашып, мына элдин ыркын кетирип атасыңар да. Силер андай кылбагыла. Анан көрөктө мына президент келет, кетет. Силер президент болбойсуңар эч качан. Президентти ол ошол же Садыр Жапаров болот, же Адахан Кимсанбаевич болот президент. Силер эч качан президент болбойсуңар. Себеби дегенде вам этого не дано. Так что силер не кылышыңар керек. Ошол Адахан Кимсанбаевич менен ошол Садыр Жапаровдун колдоочулары, силер программаны колдогула. Программаны колдоп туруп, бир мындай жеткиликтүү бир иш алып баруу жөнүндө ойлонгула. Андай кылбай турган болсо, мынтип урушуп, талашып эч бир пайда алып келбейсиңер. Кайра жаман көрсөтөсүңөр. Ошол өзүңөрдүн колдоп аткан саясатчыңарды элдин назарынан калтырасыңар. Ошон үчүн мен силерге айтамын. Ондой болбогула. Ким ошол көп эмелер бар да, хадистер дагы бар экен бул жөнүндө. Баягы бирөөгө өтө эле бериле берген болбойт. Бул бир гана Алла Таала подводить этпейт, а пенде адаша берет. Мына ушуну эсиңерден чыгарбаңыздар. Ассаламу алейкум.